Бүгін Кыргыз-Тажик чегарасында тарыхый күн десек болот. Буга чейин делимитация иши толугу менен аяктап, эми демаркациялоо ишине старт берилди. Иш-чарага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев онлайн форматта катышты. Азыр биз турган бул жерде чегараны тосуу, зым тартуу иши жүрүүдө. Жалпысынан Баткен облусунун аймагында Тажикстан менен чектеш 400 километрден ашык аралыкта зым тартуу иштери жүрүүсү маалымдалды. Жолдош төрага чегара кызматы Кыргыз-Тажик чегарасында ижелерлик жумуштарды баштоого даяр. Чегара кызматынын директору генерал-майор Алимбаев. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен облусу жетекчилери, урматтуу президенттин Садырбожоевдун тапшырмасы негизинде мамлекетибизде Кыргызстан, Тажикстан делимитациялоо жумуштары бүтүлдү. Эми бүгүн 29 апрель 2025 жыл демаркациялоо иштери жүрүп жатат. Бүгүн ушул эки мамлекет ортосунда зым тартуу жумуштар жүргүзүлөт. Мамлекетибиз тарабынан баардык чаралар көрүлдү. Финансылык, материалдык, адамдык ресурстардын баардыгы эскертилди. Эми сиздер ушул жумуштарды ийгиликтүү, сапаттуу жана тез арада ичинде бүтүрүүнү мен алдыңыздарга тапшырма иретинде коём. Так, жолдош чегарачылар, баштагыла. Иш-чарага жеринен УКМК төрагасынын биринчи орун басары мамлекеттик чегара кызматынын директору Абдикарим Алимбаев, министрлер кабинетинин чегара маселелери боюнча атайын өкүлү Назырбек Бөрүбаев, ошондой эле президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Бүгүн Баткен облусунун аймагында бир чоң иш-чара башталды десек болот. Себеби мына Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жумуштары аяктап, мына эки президентибиз кол коюп, уже делимитация жумуштары толук бүттү. Эми биз экинчи этабын өттүк. Бул ушу чегаралар делимитация болгондон кийин демаркациялоо жумуштары башталыш керек. Мына биз бүгүн ушу демаркациялоо жумуштарын баштадык. Мына 3 мамлекеттин чегаралары тогошкон чектен баштап кетип атабыз. Буюрса ушу эгер ушу демаркациялоо жумуштарын бүтүп алсак, мен ойлойм Кыргыз-Тажик өлкөлөрүнүн ортосундагы мамиле оңолуп, эми мындан кийин баягы айтканда инцидент болбостон өнүгүү жолуна түшүш керек. Себеби 31 март күнү президенттер жолукканда Качен шаарында да ушундай сөздөр болгон. Эми биз толук өнүгүшүбүз керек. Чегараны тосуу иштеринин жүрүшү үчүн аталган аймакка атайын талаа шаарчасы курулуп, чегарачылар үчүн шарттар түзүлгөн. Ошондой эле атайын техникалар да алынып келинген. Көп жылдан бери чечилбеген чегараны бүгүн биз зым менен тосуу ишин баштадык. Бул боюнча биз чегара кызматы атайын өзүнчө подразделение түздүк. Атайын техникаларды алып келдик. Ушул Баткен областына азыр ушул талааны ишти баштоо алдында бүт мындай палаточный шаарчаны түзүп жата турган, бүт ушул жерде иштей турган аскер кызматкерине бүт тараптуу шарттарды түзүп бердик. Мына бүгүн генерал-полковник Ташиевдин тапшырмасы менен буйруса жумушту баштадык. Жалпысынан Баткен областы боюнча биз 420 километрди биз зым менен тосуп бүтүшүбүз керек. Мөөнөтү генерал-полковник Ташиев тараптан бекитилди. Быйыл биз муну бүтүшүбүз керек. Калган участоктор бул бизде Тоо, Асказоолу участоктор, аларды ал экинчи этапта башка ыкмалар менен тособуз. Негизги биздин бүгүнкү күндөгү тапшырма мына ушул жердеги ыстык түрө граница деп туруп жумушту биз баштадык. Азыр сиздер дагы байкап турасыздар, Тажик мамлекетинин чегарачылары да келип өзүнүн жумуш тобун алып келип азыр баштоо алдында турат. Буйруса биз быйыл ушул коюлган тапшырманы 420 километр толугу менен биз бүтүшүбүз керек. Чегаранын тосулушу Баткен облусу үчүн стабилдүүлүк менен экономикалык жактан чоң мааниги. Эң башкысы көп жылдар бою такталбаган чегара көйгөйү чечилди. Эми Баткен облусу тынчтыкта өнүгүү жолуна түшөт дейт облус башчысы. Бул Баткен облусунда тургундарына өтө маанилүү күн, тарыхый күн. Өзүңөрдө белгилүү болгондой чечилбеген маселелер бүгүн чечилди. Демаркация иштери башталды. Кудай буйрса жакын арада бүтөт. Эми Баткен облусу жаңы
тарыхта турат окшойт деп ойлойм. Өнүгүү жолуна туруп, Кудай буюрса Баткенибизде өнүгөт деп терең ишенем. Белгилей кетсек, буга чейин кыргыз-тажик чегарасынын делимитациялоо иштери аяктап 2025 жылдын 13 мартында Бишкекте эки өлкө башчылары чегара боюнча келишимге кол койгон. Кундуз Жоробекова, Жыргал Абдижалил уулу, жаңылыктар.